Крахмалды жасоо жана колдонуу жолдору. Крахмал кандай жасаларын билесизби? Жакшы билбейт экем. Сиз билесизби кандай жасаларын? Жок, мен да билбейт экем. Жакшы билбейт экем, бирок крахмал сатылганын көргөм. Бир сыйра эзип алгандан кийин тундуруп алып, суусун төгүп таштап, түбүндө калган упасын кургатып алып жасайт эмеспи? Картошканын нымдуулугу 79,5% болот. Андан тышкары картошканы төмөнкү температурада сактабаса, ал бузулуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан картошкадан крахмалды бөлүп чыгып, аны колдонуунун көп мисалдары бар. Бүгүнкү күндө көпчүлүгү заводдон чыккан крахмалды колдонушат. Ал эми биз үй шартында крахмал өндүрүүгө жана картошкадан тамак аш жасоого көз салсак. Крахмалды жасоо. Крахмал ар түрдүү картошка сыяктуу тамырдын түшүм ала турган өсүмдүктөрдүн мөмөлөрүндө, дан эгиндерде жана ошондой эле тамырлардын клеткаларында сакталат. Ошентип мөмөнү эзип, крахмалды бөлүп алуу ыкмасы менен пайдалангандын себеби картошка крахмалынын тыгыздыгы жогору болгон, өзгөчөлүгүнөн улам сууда жакшы тунат. Ушундай артыкчылыгы бар болгондуктан силер деле үйдөн өтө оңой эле жасасаңар болот. Мурун картошканы жакшылап ачытып алып, суусун төгүп, крахмалды бөлүп чыгаруу ыкмасы кеңири колдонулчу. Бирок азыр ал ыкма колдонулбай калган. Себеби жагымсыз жыттар пайда болуп, андан тышкары убакыт да көп талап кылынат. Картошкадан крахмал жасоо ыкмасы. Биринчи, картошканы таза жууп, кабыгын аарчып, өтө чоң эмес кылып тууроо керек. Экинчи, миксерден жакшылап өткөрүп алуу зарыл. Үчүнчү, майда тордон сууну куюп, бөлүп алгандан кийин бир нече жолу кайталап, бардыгы торго илине тургандай кылып алуу талап. Төртүнчү, бир нече убакытка тим койсок, крахмалдын упасы суунун түбүнө тунат. Бешинчи, ысык аба менен кургатып же болбосо табигый кургатуудан кийин. Алтынчы, аны жакшылап майдалап алган соң колдонсо болот. Үйдөн картошка крахмалын жасаганда миксерди колдонууга болот. Биринчиден картошканы миксерден өткөрүп алып, электен өткөрөбүз. Крахмал аралашкан суудан калдыктарды бөлүп алгандан кийин суудагы крахмал туңганча күтөбүз. Картошка крахмал бөлүкчөсү дан эгин крахмалдын бөлүкчөсүнө караганда чоң жана тыгыздыгы оорураак болгондуктан 5-6 сааттын ичинде таза тунат. Крахмал туңгандан кийин үстүндө калган сууну төгүп салып, туңган упасын кургатабыз. Упаны кургатууда духовка же отко кактоо ыкмасын колдонсо болот. Суусу жок болуп, кургаган крахмалды майда электен өткөрүп алгандан кийин картошка крахмалы дайын болот. Крахмалды деңиз азыктарын же болбосо балыкты даярдоодо жумушарткыч катары көп колдонушат жана ошондой эле кондитердик азыктар, дары-дармектер, химикаттарда да чийки зат катары кеңири керектелет. Ошондуктан өнөр жай тармагында крахмалга болгон талап өсүп жаткан тенденция бар. Жана ошондой эле азыркы маалда дагы абдан көп жерде колдонулат. Картошка аш болумдуу заттарга, анын ичинде крахмал, белок, калий жана витаминдерге бай. Үй шартында оңой жасоого болгон рецепттердин кээ бирлерине көз салсак. Картошка шорпосун жасоо. Биринчиден картошканы сууга бышырып алып, тарелкага чыгарып алабыз. Пиязды майда туурап, сливочный май менен чогуу кууруп алып, картошка салынган идишке салабыз. Сковородканы ысытып алып, оливка майы менен унду өңү чыкканча кууруп, бир аз сүт кошобуз. Куурулуп бүткөн унду картошка салынган идишке салып, үй тиричиликте колдонулган миксер менен жакшылап эзебиз. Тыгыздыгын тууралаш үчүн суу же эттин шорпосун кошсоңуздар да болот. Буркурап кайнап баштаганда картошка шорпосу дайын болуп калат. Кийинкиси кайсыл үй бүлө болбосун оңой колдонсо боло турган картошка токочторун жасап көрөлү.
Картошка токочун жасоо. Биринчиден картошканы таза жууп алып, кабыгын арчыгандан кийин теркадан өткөрүп алып, сууга салып коебуз. Сууга салып койгон майдаланган картошканы тордон өткөрүп, суусун сыгып алып, крахмал менен тузду кошуп соус жасайбыз. Ысытылган сковородкага жегенге ыңгайлуу болгон өлчөмдө салып кызартып кууруйбуз. Өзүңүздүн табитиңизге жараша кызыл же көк калемпир кошсоңуз дагы кооз жана даамдуу болот. Бул тамактын аты картошка крокет деп аталат. Жашылча жебеген жаш балдарга жашылчаны аралаштырып кууруп берсе жакшы да. Картошка крокеттерин жасоо. Картошканы сууга бышырып алып, тарелкага алып коебуз. Пиязды майда туурап алып, эт менен кошо кууруйбуз. Ушул кезде туз жана кара калемпир эле кошобуз. Ezilген картошкага куурулган пияз менен этти кошуп, кашык менен тегиз аралаштырабыз. Табактын түбүнө жабышпасын деп бир аз ундан себип, жегенге ыңгайлуу өлчөмдө түрлүү формада кол менен катуу ууштап жасалат. Элеке ундан салып даяр крокеттердин үстүнө капталдарына тегиз ун себеленет. Жасалган крокеттер жумурткага малынган соң ага нандын күкүмдөрү себилет. Куурула турган майды болжол менен 180 градуска чейин ысытып, крокеттерди кызарганга дейре оодарып кууруйбуз. Кичинекей балдар картошканы канчалык көп жесе дагы толуп кетпейт жана минералдар, витаминдер мол болгондуктан канчалык көп жесе ошончолук жакшы азык болуп эсептелет. Ошондуктан ушундай ыкма менен кууруп тез татым катары балдарга берсе абдан жакшы азык деп аталса болот. Азыр силерге айтып берген 3 тамак абдан эле жөнөкөй экенби? Биринчиден картошка шорпосунда азыктануу заттары абдан көп. Майдын курамы азыраак. Ошондуктан майлуу болгон сливочный май менен оливка майын кошуп картошка шорпосун жасадык. Бирок сиздин үйүңүздө капыстан оливка майы же сливочный май жок болсо, маргарин же кадимки өсүмдүк майын колдонуп жасап жесеңиз да болот. Картошка токочторун кууруп жаткан кезде өңүн өзгөртпөй, күйгүзбөй кууруу эң маанилүү негизги нерсе. Ошондуктан картошканы теркадан же миксерден өткөргөндө сууну жетиштүү түрдө куюп эзип, кайрадан тордон өткөргөндө картошка кургак калбашы үчүн сууну жетиштүү куюп, эзип колдонгону маанилүү. Үйдө балдар жебеген сабиз же шпинат болсо, аларды майда туурап крокет жасаганда кошуп койсоңуз болот. Мындан улам жаш балдарга пайдалуу азык даярдап берүү үчүн үйдөгү муздаткычтын ичин жакшылап карап, артып калган жашылчаларды колдонуп, тез татым жасап берсеңиз пайдалуу болот. Чоң рахмат.